Биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен бүгүнкү күндө Бишкек Ош аэропорттору жеңичинен күрөөгө коюлуу алдында турат. Мага келген маалыматтар боюнча биз өткөндө дагы айтканбыз, Бишкек Ош аэропортторун күрөөгө коюуну токтотуңуздар деп. Атмен болгон бүгүнкү күндө кайра түн жаанып келип ушул иштер жүрүп атат. Мына кече Баткенде согуш болду. Ошол жерде мурунку премьер-министр да эми, азыр министрлер кабинетинин төрагасы элге барып койсо болот эле. Ошол жерде өкмөттүн жыйынын өткөрүп, на месте ошол жерде финанс министрлиги тапшырма берсе болот эле. Биздин депутаттар чогулуп туруп, телефон аркылуу дагы көп нерселерди чече албадык. Ошон үчүн сураныч, Алмаз Акунжанович, аэропортто эмне кылабыз? Берип таштайбызбы же токтотобузбу? Мүмкүн ушундай иштер менен колу тийбей Баткенге бара албай аткандар. Рахмат. Урматтуу коллегалар.